Ар бир адамдын толук кандуу жана татыктуу жашоого укугу бар. Окууга, иштөөгө, медициналык жардам алууга, эс алууга жана коомдук турмушка эркин катышууга укуктуу. Бул укуктар Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана эл аралык нормаларда бекитилген. Бириккен Улуттар уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктары боюнча конвенциясында майыптыгы бар адамдар тоскоолдуктарга туш болбошу керектиги белгиленген. Башкы максат ар бир адамдын эркин жашоосуна жана өзүн өнүктүрүүгө шарт түзгөн жеткиликтүү инклюзивдик чөйрөнү түзүү. Канча жолу отказ кылды. Көп жерден сен иштей албайсың деп отказ кылды, бирок ага карабай мен аракет кыла бердим. Жакында уктум, закон чыгыптыр. Чоң-чоң ишканалар, фирмалар майыптуулугу бар адамдарга жумуш ордун бериш керек экен. Аны үчүн майыптуулугу бар инсан өзү аракет кылса, закон да жардам берет, адамдар да жардам берет, коом да жардам берет. Майыптыгы бар адамдарды жумушка алуу үчүн биз шарттарды куруп жатабыз. Мотивацияны ишкерлерге көрсөтүп жаттык. Мисалы, биз жеке киреше салыгыны 10%дан 5%га түшүрдүк. Ал эми соцфондго соц төлөмдөрдү биз 12%дан 3%га түшүрдүк. Квоталар боюнча карасак, 25 кишиден ашык ишкерде иштесе, сөзсүз бир орун мүмкүнчүлүгү чектелген адамга көрсөтүлүш керек. Уулум Батырхан ал жака барып, бар бир баламдын элге аралашып, мектеп жашоосун сезип, окуусун каалап кыялданчумун. Анан ошентип директор менен жолугуп, сүйлөшүп, балам барып келип окуп, толук кандуу билим алып атат. Мурда Жаң Соо тилинен которуу кызматын дайыма өзүм төлөчүмүн. Айрыкча дарыгер менен сүйлөшкөндө. Жазуу аркылуу түшүндүрүү кыйын. Дарыгерлерде буга убактысы да жок. Укуктук кеңеш керек болгондо котормочуну өзүм чакырчумун. Жакында бул кызматты акысыз пайдаланса болорун билдим. Мамлекет угу боюнча майыптыгы бар адамдарга Жаң Соо тилинен котормо кепилдейт экен. Жалгыз эмес экениңди сезүү жана жардамдын жеткиликтүүлүгү абдан маанилүү. 2025 жылдын 17 апрелинде Кыргыз өкмөтү, кыргыз азиздер жана дүйнөлөр коому жана эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен келишим түзүлдү. Эми угу боюнча майыптыгы бар адамдар Жаң Соо тилинен котормо кызматын акысыз алууга укуктуу. Келишимдин алкагында бул кызмат ооруканадан тартып, мамлекет органдарга чейин жеткиликтүү болду. Майыптуулугу бар адам активдүү болуш керек, аракет кылыш керек бир нерсени өзгөртүш үчүнчү. Даже закон боюнча идеалдуу болуп, закон боюнча жазылган менен эгер майыптуулугу бар адам өзү аракет кылбаса, ал закондор иштебейт. Ар бир адам кантип биз абалды өзгөртө алабыз? Ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Ооба, мамлекет шарт түзүп, кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү менен кадамдарды жасап жатат. Бул маанилүү, бирок өзүбүздөн да көп нерсе көз каранды. Биздин активдүүлүк болбосо, баары ошол бойдон калат.